Biz Өнүгүү прогресс фракциясы 2 күн Кыргыз-Казак чегарасында абдан иштедик. Ал жерде абалын көрүп чыктык. Жогоруда депутаттар айткан паралар алуу боюнча абдан маселе бар экен. Мына өкмөт айтып аткан ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясы чегара боюнча ал жерде эч кандай тоскоолдук жок. Бул дал келбейт бул сөзгө. Мына биз изилдедик. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясы 20 күндөн бери өтө албай кече өтүштү. Дал келбегенин биз далилдедик. Бул жерде өкмөт айтканым, урматтуу депутаттар, кыйнап койбодубу элди? Мына эртең маркировка кирет 1 марттан. Биздин ата мекен өндүрүүчүлөрдүн продукциясы маркировкасы кирет. Эгерде маркировкага даяр болбосок, дагы кыйналат. Дагы өкмөт кыйнап коет. Иш маркировка боюнча эч кандай болгон жок. 0 иш. Айтып коеюн. Мына кече АКШ мамлекети биздин жарандарга виза боюнча чектөө киргизди. Бул жерде дагы биздин өкмөтүбүздүн күнөөсү бар. Анткени биометрик паспорт боюнча өз учурунда иш алып барган жок. Элди кыйнап койду. Көптөн бери Бишкек шаарында абанын бузулушу боюнча айтылып жүрөт. Мына ушул жерде эл дагы ден соолугуна зыянга учурады. Бул дагы өкмөттүн иши болчу. Элди да кайрадан кыйнап койдук. Эки президент, Тажикстан менен Кыргызстан мамлекети эки президент сүйлөшүү жүргүзүп, жол ачып берип, өкмөт ушул жерде ал жерге барып, жөө басып, чегаранын тактан ордуна кабинетте отуруп алып карта менен карашат. Мына чыр-чатак дагы эле токтоп атат. Өкмөт ошол жерден дагы элди кыйнап атат. Мына окшогон маселе, урматтуу коллегалар. Бул өкмөт элди кыйнап койбодубу? Урматтуу коллегалар. Кече мына комитетте коалиция боюнча жана башка маселелер карап атканда тиги легитимдүүлүк жөнүндө сөз болуп калды. Абройлуу, тажрыйбалуу, юридикалык жактан нормалар билген адам айтат легитимдүүлүк жөнүндө. Ошон үчүн коалицияны дагы караш керек. Же өкмөттү мындай кыйноо элди чабаал иштерине же өзүнүн учурунда реакция жасап, ошол легитимдүүлүк жөнүндө жооп берип коюп, анткени көп суроолор болуп атат. Ат башы боюнча түшүндүрмө иштер болгон жок. Кыргызстан боюнча ошо ат башы боюнча сөздөр болуп атат. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде дагы өтө мындай чечкиндүү иштерди жасаш керек. Рахмат.